Таласта жайлоодон түшө албай калган чабандарга куткаруучулар жиберилди. Памир кыргыздарына кезектеги гуманитардык жардам жөнөтүлдү. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кабарлар маалымат программасы. Студияда мен Дөрөтбек Кочкорбаев, саламатсыздарбы. Кардын көптүгүнөн келе албай калган таластык чабандарга куткаруучулар жөнөтүлдү. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Таластын Бакаята районунун Акназаров айыл аймагынын 8 чабаны 30 сентябрь күнү Жалал Абад облусунун Чаткал районунун Ат Мойно кашуусунда кардын көптүгүнөн 3 короо кою жана 3 үйүр жылкысы менен ашуудан өтө албай калган. Чабандарды көчүрүп келүү үчүн өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Бакаята райондук бөлүмү менен жергиликтүү тургундардан куралган топ 1 октябрда жолго чыкты. Алар 2 октябрдан Чаткал районунун Чакмак суу айылына барып түнөгөн. Бирок кар көп жаагандыктан уна андан ары бара алган эмес. Памир кыргыздарына кезектеги гуманитардык жардам жөнөтүлдү. Атайын топ кече Ош шаарынан оор жүк ташуучу 9 автоунаа менен чыккан. Миграция кызматынын маалыматына ылайык, учурда Памирде 2100гө жакын этникалык кыргыз жашап жатат. Негизинен кыргыздар Улуу Памир менен Кичи Памирде жердешет. Кичи Памирде 8 айыл 208 кожолук бар. Анда 1200дүн тегерегинде киши жашайт. Ал эми Улуу Памирдеги 6 айылда 825 адам күн кечирип келет. Буга чейин Кыргызстандан Памирге 4 жолу экспедиция жиберилип, гуманитардык жардам жөнөтүлгөн. Кыргыз өкмөтү быйыл Улуу жана Кичи Памирде жашаган 30 адамды Кыргызстанга алып келүү аракеттерин жүргүзүп жаткандыгын билдирген. Чехиялык Liglas Trading компаниясы менен кол коюлган келишимдин чоо жайын иликтеген парламенттик комиссия түзүлдү. Мындай пикирди Жогорку кеңештин вице-спикери Алтынай Өмүрбекова жалпы жыйында айтты. Парламенттик изилдөөнүн жүргүзүшүбүз керек. Liglas боюнча ким келишимди түздү, ким аларды тапты, алып келди, ким этегине калкалады. Тышкы иштер министрлигинин эскертүү каты. Мунун баарын иликтеп чыгып, өз баабызды беришибиз керек. Маселеге кайрылып, парламенттик комиссия түзүүгө милдеттүүбүз. Кыргыз өкмөтү быйыл 11 июлда Liglas Trading компаниясы менен Жогорку Нарын Кестер каскатын ага кошуп, 10 чакан кести куруу тууралуу келишимге кол коюлган. Бирок Чехия компаниясы акчаны белгиленбеген мөөнөттө төлөбөй жеңилдик сураган. Өкмөт Чех өнөктөштөрүнүн мындай суранычын аткарбай келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Октябрда пенсиянын көлөмү жогорулады. Өкмөттүн токтомуна ылайык 1 октябрдан тарта республикада пенсия орточо эсеп менен 516 сомго көтөрүлүп, 5517 сомду түзөт. Жыл башында 108,6% түзсө, көлөмү жогорулагандан кийин 110,3% болот. Ошондой эле 5000 сомго чейин пенсия алгандардыкы 13%га көтөрүлүп, 5000ден жогору алгандардыкы 7%га жогоруламакчы. Пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү 1,5 индексациялоо коэффициентине жогорулатылат. Бирок 240 сомдон кем эмес өлчөмдө индексация жүргүзүлөт. Индексациялоо коэффициенти өткөн жылдагы инфляциянын өсүшүнүн жана эмгек акысынын өсүшүнүн негизинде эсептелет. Жалал Абад облусунун Нокен районунда кыргыз-өзбек чегинде жайгашкан маданият көзөмөл өткөрүү бекети ачылды. Иш-чарага Кыргызстандан жана Өзбекстандын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Бул көзөмөл өткөрүү жайы 2004-жылы жөө адамдар үчүн ачылып, 2016-жылы Өзбекстан тараптан бир тараптуу жабылып калган. Өткөн айда Алабукада кыргыз-өзбек чегиндеги Баймак, андан мурда Ош облусундагы Достук чек ара бекети ачылган. Жалпысынан эки өлкө ортосунда 15 чек ара бекети бар. Анын 11 автоунаа, 4 темир жол дээрлик баарында Кыргызстандагы 2010 жылдагы инкылаптан кийин өтүү таталдаган. 5 сентябрда Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Бишкекке 2 күндүк мамлекеттик сапар менен келип, чек ара боюнча өткөр келишимге кол коюлган. Чек араны бекемдөө системасында кайрылып бүгүнкү күндө ошол токтом негизинде функцияга кирип жатат. Автоунаа үчүн азырынча бизге андай бутма келдик, бизге бүгүнкү күндө шартыбызга жараша жөө өткөрөбүз. Паспорттар негизинде ручная клаа чыккан экен, өзүнө жараша. Бирок коммерциялык кызыкчылыктагы жүктөр бул жерден бүгүнкү күндө өтпөйт. Көптөгөн маселелер чечип калат. Бул дагы болсо биздин маданият тармагын күчөтөт, экономика тармагыбызды күчөтөт.
анан бир туугандардын ортосунда карым-катнаштын күчөтүп берет буйруса. Кыргызстанда мугалимдер күнү эми жыл сайын 5 октябрда белгиленет. Маалымат кылайык, өкмөт 5 октябрда билим берүү кызматкерлеринин күнү катары бекиткен. Мындай токтомго 2014-жылы премьер-министр кол койгон. Эске сала кетсек, буга чейин мугалимдердин жана кесиптик билим берүүнүн кызматкерлеринин күнү октябрдын 1-жекшембисинде белгиленип келген. Ошол эле учурда 1994-жылдан бери дүйнөнүн 100дөн ашык мамлекеттеринде 5 октябрь мугалимдердин бүткүл дүйнөлүк күнү катары майрамдалып келет. Бул күнү жалпы мугалимдердин жана билим берүү тармагынын кызматкерлеринин кесиптик майрамы катары өткөрүлүп, алардын бардык деңгээлдеги билим берүүгө жана коомдун өнүгүшүнө кошкон салымы даңазаланат. Мамлекеттик ипотека 10 октябрдан баштап 8% үстөк менен берилет. Мындай токтомго өкмөт башчы Сапар Исаков кол койду. Агалайык алгачкы пайыздык ченемдерде жаңы токтомдун негизинде төмөндөтүлөт. Анткени насыя алгач 10-14%га чейин болуп, турак жай алуучулар үчүн кыйынчылык жараткан. Ал эми кардар топтоочу документтер мурунку бойдон өзгөрүүсүз калды. Башкысы төмөндөтүлгөн кредит алуу үчүн алгачкы салымды 30%дан жогору төлөө керек. Мамлекеттик кызматта иштегендер үчүн жаңылык, ипотеканын пайызы төмөндөп, насыя алууга шарт түзүлдү. Эми кардарлар 8% үстөк менен турак жай сатып алууга жана жер тилкесине баш пайнек курууга болот. Мындай токтомго өкмөт башчы Сапар Исаков кол коюп, 1 октябрдан тартып насыя бериле баштайт. Мисалы 10%-дан 20%га чейин өз салымын төксө, кардарлар 10% менен алат, 10% жылдык менен. 20%-дан 30%га чейин өз салымын төксө, 9% менен алат. Же болсо 30%-дан өйдө өз салымын төксө, 8% жылдык менен кардарлар ала алышат. Ипотекалык компания алгач кардарларга 10-14%га чейинки үстөк менен берип келген. Бирок коомчулук арасында түрдүү сын пикирлерге кабылып, насыя алуучулардын саны кыскарган. Мындан улам өкмөт кредиттин үстөк пайызын кайрадан карап чыгып, көлөмүн түшүрдү. Эми жаңы токтомго ылайык мурдагы кардарлардагы алган насыяларын төмөндөтүлгөн ченем менен төлөөгө мүмкүнчүлүк алышты. Ведомстволар аралык комиссия чогулушунда бюджетный организациялар деп кол коюлганда, ошондуктан азыркы убакытта бюджеттик организациялар жана мугалимдер, социальная сфера, здравоохранение ошолор эле гана алышат. Бирок буюрса бул жылдан баштап башка кардарларга дагы бериле башташат ипотекалык насыялар. Мамлекеттик насыя өлкөдөгү үйсүз жарандарга жакшы шарт түзүп берүүдө. Анткени бюджеттин көзүн караган кызматкерлер маяналарына турак жай сатып алууга чамасы чектелүү. Бул программа жогорудагыдай жарандар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзөт. Ал эми насыянын мөөнөтү 15 жылга чейин созулуп, кардарлардын шарты эске алынган. Мисалы жанагы айлыгың бир 15 000 сом болсо, мүмкүн сага ыңгайлуу 15 жылга созуп 2000ден айына төлөп туруш. Жол болсо, мисалы 5 жылда кутулам десең, анда 6000 сомдон төлөп туруш керек да айына. Эми ошону ар бир адам өзү тандайт да жолун. Учурда өлкөдөгү коммерциялык банктар турак жай сатып алууга насыяны 18-22% менен берет. Ал эми мамлекеттик ипотека мындан өзгөчөлөнүп, үстөгү төмөн көрсөтүлгөн. Андыктан өкмөттүн арзан турак жай 2020 жылга чейинки программасы мамлекеттик кызматкерлерди колдоо багытында ишке ашууда. Ипотекалык насыяны азыр 13 банк берип жатат. Насыянын үстөгүн төмөндөтүү өнөктөш банктар менен келишимдин негизинде ишке ашкан. Зара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Берүүнүн соңунда сиздерди биздин сайтка чакыра кетейин. Ынтымак KG сайтынан акыркы маалыматтарды жана видеолорду таба аласыз. Биздин телеканалдан кеткен бардык берүүлөр ошол жака жайгаштырылат. Ынтымакты социалдык тармактардан да таба аласыз. Биздин Ынтымак медиа групп деп издеңиздер. Сиздер жаңылыктардын түшкү чыгарылышына назар салдыңыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.